Айдай Чотуева. Махаббат ташталган наристе. Шаардагы төрөт үйлөрүнүн биринде эртең менен доктурлар өздөрүнчө ызы чуу түшүшүп, кечээ күнү төрөгөн кыз баласын таштап качып кеткени жөнүндө айтып жатышты. Эмчек сурап ыңалаган наристени кошуна бөлмөдөгү жаңы төрөгөн келинге эмиздирип, жашоого күтүүсүз келген периште ай-аламдан капарсыз уйкуга кетти. Жибек төрөгөн күнү түнү менен уктай албады. Ага эртеңки күнү эч ким басып келбесин, төрөлгөн баласынын эч кимге кереги жоктугун, төрөт үйүнөн чыккандан кийин аны бага албасын ойлоп кирпик какпады. Айдын нурунан түшкөн жарыктан кан жанынан жаралган наристесинин чукуранып уктап жатканын көрүп, энелик мээрими ойгонуп, эки эмчегинен сүт тээп ийип зыркырап агып кетти. Баласынын уртунан жыттап, көзүнүн жашын тыя албай кетүүгө камынды. Жанында жаткан жаңы төрөгөн аялга угулуп калбас үчүн терезени аябай ачып, ашып түшүп, колундагы сумкасын ийинге арта караңгы түнгө сиңип жок болду. Ала шалбырт жаз. Жибек менен Эрмекти тааныштырган. Жаш баладай ыйлаган көнөктөп жааган жамгырда Жибек кол чатырына жашына аялдамада турду. Үстү башы суу болгон жигит: "Чоң кыз, мени кол чатырыңызга киргизип алыңызчы." "Макул. Жакшы болбодубу? Сиз болбосоңуз мени жамгыр соо коймок эмес экен", деди жигит кол чатырды кыздын колунун үстүнөн кармай, кыздын көзүнө тигиле. Жибек үнсөзсүз күлүмсүрөп жигитти баштан аяк сыдыра тиктеп алды. "Менин атым Эрмек. Каршы болбосоңуз атыңызды айтып коюңузчу." "Жибек. Окуйсузбу, иштейсизби?" "Окуйм. Жогорку окуу жайда." "Сотогоюңуз барбы?" "Түшүнгөн жокмун." "Кол телефонуңуз дейм." "Бар." "Менин да сотогоюм бар. Тамаша. Номериңизди жазып алсам дейм." "Сиз мени жамгырдын соккусунан куткарбадыңызбы? Менин да сизге керегим тийип калар." Жибек менен Эрмек телефон номерлерин алмашып, экөө өз жолдоруна түшүштү. Жибектин көз алдына бүгүнкү жамгырда кездешкен жигит тартылды. Шайдоот, ачыктыгын, келишкен келбетин, жылуу жүзүн эстеди. Түн бир окумда Жибектин кол телефону шыңгырап: "Алло", деди коңур үн. Жибек үндөгөн жок. "Мен сени бир көрүү менен жактырып калдым", деди да телефон өчтү. Жибек бир топко уктай албай, дүйнөсүнө бүлүк түшүп жатты. Ошол күндөн тарта экөөнүн ортосунда сүйүү тутанып, жакшылыктарды бирге тосушуп, кыз жигит катары жүрө башташкан. Эрмек жогорку окуу жайлардын биринде окуп, Жибек окуу менен катар тигүү цехинде иштеп, өзү квартирада турчу. Бүгүн Жибектин туулган күнү эле. Кооз сөздөр, комплименттер, кымбат белек, айтылган тостордогу каалоолор Жибек үчүн агылды. Бул күнү Жибек өзүн Эрмекке арнады. Жалындаган жаштыктын, сүйүүнүн, жайбаракат күндөрүнүн бири. "Жибек жаным." "Оу." Жибек эс мас боло. "Сен мендик болосуң. Мен сага кеч жолугам, сүйүүм кечигип келет деп ойлобогом." "Эмне дейсиң?" "Мен сени сүйөм." Экөө Жибектин квартирасын көздөй бет алышты. Жүрөктүн туткунунда акылга баш ийбеген, жаштык мастыкка малынган, жаа бербеген күндөр күргүчтөп өтүп, уяң мүнөз назик кыз турмуш бороонуна тушугаарын сезген да жок. "Жаным, сүйүү эмне экенин билесиңби?" деди Жибек Эрмекке эркелей. "Сүйүү көзгө көрүнбөйт, бирок мынтип кармалат", деп Жибекти кытыгылап кирди. "Сен мени сүйөсүңбү?" "Сүйөм." "Мен үчүн баарына даярсыңбы?" "Даярмын", деди Эрмек. "Менин боюмда бар." "Эмне?" Эрмек Жибектин көзүнө тигиле. "Боюмда бар дейм." Эрмек жер карады. "Сага эмне болду?" "Эч нерсе." Жүзүнөн оңтойсуздук сезилди. "Эмне, баланы меники эмес дегениңби?" "Андай эмес. Анан эмне?" "Жаным, мени кечирип койчу." "Эмнеге кечирип койчу?" "Азырынча мен сага үйлөнө албайм." "Эмнеге?" "Менин айылда аялым, 2 балам бар." "Сен мени сүйөм дебедиң беле?" "Сени сүйөм. Сүйбөйм деген жокмун." "Анан эмне дегиң келип турат?"
Бирок үйлөнөм деген эмесмин да. Иә, таштабайм. Бирок үйлөнө албайм. Сүйөм сени. Сени гана сүйөм. Бирок максатың ушундай беле? Мен аялымды сүйбөйм. Бирок 2 баламды атасыз өстүргүм келбейт. А менин баламдычы? Кечир мени. Сен басчу жолуңду бууп койгонум үчүн кечир. Сүйүп калуудан да көнүп алуу кыйын экен. Мен аларсыз жашай албайм. Мен атасыз өскөм. Балдарымды атасыз кылгым келбейт. Экөөбүз мынчалык жакын болуп кетерибизди билген эмесмин. Мен сени жакшы көрөм. Сүйөм жаным. Жакшы көргөнүңдүн кереги жок. Сен менин изимди баспа. Келбе. Сен мен үчүн эмессиң. Сүйбөй эле кой мени. Мен элдин бетин кантип карайм? Мен өлөм. Өзүмдү өлтүрөм. Намыс үчүн да өлөм. Мага эч нерсенин кереги жок, деп Жибек жер сабап кала берген. Жибек боюндагы баласын алдырууга барганда кеч болуп калган эле. Элден корунуп, көпчүлүктөн оолактап, тууган туушкандан алыстап кетти. Эрмектин да аягы тыйылып жок болгон. Акыр аягы Эрмек менен Жибектин сүйүү мамилелери баланы төрөт үйүнө таштоо менен аяктады. Жибек түн жамына квартирасына келди да кроватына жыгылып шолоктоп ыйлап жатты. Бул жашоодо баласын таштаган мерез аялга айланганына жашып, намыс үчүн бир адамды өлтүргөнгө тете ичинен кан өтүп жашап келет. Ал азап Жибектин кан жанында өмүр бою жашайт. Балким өмүрдүн бир ирмеми сыңар артта калар.